Жестко ДТП болған, өте жестко ДТП болған. Пострадавшийлар бар туғандар. Жанагы пострадавшийларды алып кеткен да. Вертолетмен келип алып кеткен. Жүктү алып кеткен. Экөөнү тең ба? Үчөө болгон ал жерде. Бирөө машинанын ичинде болгон, экөө сыртында болгон. Экөө тең өзүнүн эмеси эмес экен да данный момент. Без сознания экөө теңчи. Жигиттер сак болгула, МКТ мына жаап койду. Жестко ДТП болуптур, жестко. Ортоңку полосада кетип атып, бир машинанын сол жак баллону чыгып кеткен экен. Бул кайсы жерде болот экен ошондо? Крокус-Ситинин жанында. МКТ жапты. Именно ошол момент каждый өтүп аткан таксисттер дагы биздин өзүбүздүн кыргыз бир тууган таксисттер өткөндө тартып, еще токтогондор ham болуп аткан ал жердечи. Эмне жардам керек, эмне болуп атат депчи. Ассалому алейкум, урматтуу мекенештер, туугандар, амансыңарбы мекенештер. Чукул кайрылуу десем болот туугандар. Өтө ушул видеону колдон келишинче максимально бөлүшүп койгула туугандар. Эмнеге дегенде өтө чоң суммага түшүп калган. Мына арт жагында кыргыз жигиттер турат туугандар. Максимально бөлүшүп койгула, себеби туугандар такси коллегалар, мына жалпы мына кыргыз элибиз Москва жана Кыргызстан көрүп, лайк, комментарий басып, жок дегенде бөлүшүп койгула туугандар. Видеону толук көрсөңөр түшүнөсүңөр туугандар. Өтө жестко ДТП болгон, өтө жестко ДТП болгон. Пострадавшийлар бар туугандар. Туугандар, кыска нуска айтканда мына ДТПнын биринчи эмесин айтайлык. Сразу эле айтайын туугандар. Эгерде ушул видеону көрүп атсаңар, видеонун астында реквизиттер турат туугандар. Колдон келишинче колдоп коелук. Аты жөнүң ким болот? Атым Элмурат, Каяктан болосуң? Жалал Абад облусунан. ДТП боюнча бир айта кетсең, 8-ден 9 күнү, 8-ден 9 күнүнө өткөнү түнү болгон. Саат 12:30 уже үйгө келип бараткам. Ортоңку полосада кетип атып, бир машинанын сол жак баллону чыгып кеткен экен. Бул кайсы жерде болот экен ошондо? Крокус-Ситинин жанында. МКТ внешний сторонасында. Ал машинанын артында 18 жашар бала менен кыз турган. Мен байкабай калып, экөөнү түзүп алдым да. Машинага кошуп. Сыртта турган булар, баягы машинаны Машинанын сыртын артында турган экөө. Ал машинанын артында 18 жашар бала менен кыз турган. Мен байкабай калып, экөөнү түзүп алдым да. Машинага кошуп. Сыртта турган булар, баягы машинаны Машинанын сыртын артында турган экөө. Эмне машина болчу? Suzuki ал машина. Мелкий джип. Мындайда сүзүп атканда ошогу эки адамды машинага жабыштырып сүздүңбү же эмне болду? Түшүнбөй калдым, кандай болду? Кыз качканын жетишип калды, мелкий ушерп менен. Бирок баланы катуу сүзүп алдым да. Наркыга жабышып калды бала, ушунда. Жабышып кыргып кетти жет жака. Өтө жестко болуптур анда. Азыркы учурда машина сен кандай машина айдап жүрдүң? Хавал F7 аренда айдап жүрмүн. Эме да, сен эме ойлонбо. Биз урматтуу кыргыз элим, эч качан биз бирибизди таштап койгон эмеспиз. Мен ишенем. Колдон келишинче туугандар жардам берет. Кудай буйруса ушудан деле чыгабыз. Мен кыска нуска сурай берейин туугандар. Себеби мына биякта өзүнүн таанышы, тууган уругу бар экен да. Бул азыр чындап айтканда эмеде жүрөт. Мындай депрессияда жүрөт да туугандар. Бул азыр башы вообще бир ою ошо баягы бала тяжелый экен да. Эми туугандар тяжелый дегенде бул реанимацияда. Пока что ал эми Кудай сактасын эми туугандар. Бир жаман нерсе болуп кетсе, өтө кыйынчылык башына түшөт да туугандар. Ошого колдон келишинче жардам берсеңер, аябай сурмат элек. Мына орозонун алдында туугандар ошо айтып атабыз. Колдон келишинче жардам кылып садака кылсаңар, садака ушундай жаман нерсени сактайт туугандар. Аллах разы болсун, ким жардам берсе дагы. Сиз ким болосуз? Тааныш болом. Кичине жакын атасың? Атым Дүйшөн. Ушул врачка ДТПга каршы калыптыр. Ушунун несин бүтүрүш керек деп келдик. Кыргыз элинен суранып, жардам болуп койгон. Сиз баягы азыр кыска нуска азыр айта кетсеңиз, бияк эми азыр эме болот да. Бунун ою
эч нерсе ой келбей атты буга азыр бул уктаса деле турса деле ушу бир ой менен жүрөт. Расход канча болот азырчы приблизительно? Так, расход приблизительно билбейм, машинеге восстановить этиш керек, наркы тарапты караш керек, тяжелый бул деп айтып атат. Ошо адвокат жалдаш керек. Азыр минимум адвокатты бир 600дөн өйдө деп айткан. Адвокат өзү эле 600 миң өйдө dedi. Адвокаттын өзүнө 600. Бизге видеосун баягы нелерин берген жок, только адвокат караш керек деп турат ошол. Бирок тууган баягы следователь киргенде эмени көрсөттү видеону? Кандай болуптур ошо? Эме алар знак койгон белеби баягында? Эми машина. Эчтемке жок болчу. Аварийка чет жактан караганда жанып турган экен. Бирок 3-чү полоса МКАД жөн эле токтоп туруп алышкан. Ал эки адам артыңкы аварийка жана турган фараларды жаап алган. Ошону көрүнбөй калган. Фонарь жок, жөн эле турушкан. Жок. Мынакей туугандар. Көрдүңөрбү? Ошондо азыр 600 миң бир эле эмеге? Адвокатка. Ал жакта еще многу пострадавшийдин лечениясы бар. Анын бүт расходтору бар. Плюс машина еще арендада. Арендада, ооба. Анын арендасын төлөш керек, аны ошо восстановить керек. Ошондой. Бул деген бул туугандар өтө бир элестетилет. Бул башталышы начальный стадиясы 600 миңден башталып атат туугандар. Ошо колдон келишинче урматтуу кыргыз элим жардам берип койсоңор эми өзүңөр билесиңер туугандар. Ар бир видео чыгарганда ар ким баягындай жаман сөз сүйлөп, бак жаман комментарий жазып коет. Туугандар, колдон келишинче эгерде силер жардам бере албасаңар, сураныч жазбай эле койгула. Болгону хотя бы поддержка жазып коелачы ушу инибизгечи. Поддержка жазып, боюң эме мына каралачы, жаман кыйналып жүрөт азырчы. Кол ушунча поддержка кылат. Туугандар, видеонун астында реквизиттериң болот, сеники, кандай болуп Сбербанк бар. Ким деп чыгат? Элмурат Абдималикович деп чыгат. Элмурат, дагы Тиньков. Тиньков да. Ал эмне деп чыгат? Ошондой Элмурат Абдималикович. Анан Кыргызстандан бизди көрүп аткан мекенештер баягы жардам бергиси келгендерге возможность берели. Мбанк дедиң, Мбанк. Эмне деп чыгат ал Мбанк? Азамат Озубеков деп чыгат. Азамат Озубеков, Туугандар, мен эч качан өзүмдүн реквизиттерим койгон эмесмин, койбойм да. Ошого туугандар колдон келишинче жардам бересиңер. Кимсиз болосуң? Мен бул жактын бир тууган болгом. Бир тууган болгом, колдон келишинче жардам берип атабыз, бирок кырсык экен. Колдон келишинче кыргыз элинен жардам сурайбыз. Болушу аракет кылып атабыз. Эч ким башына түшпөсүн бул нерсе. Орозо күндө жардам берип кетсеңиз суранабыз. Рахмат баарына. Токтор. Ассалам алейкум. Алейкум. Мен бир тууган өкөм болот. Кыргыз элинен жардам сурайбыз, көп түркүсү көл болот дегендей. Жардамыңарды Орозон күндө жардам берип коюңуздар. Ар бир адамдын башында бар экен, мен да таксистмин өзүм. Кырсык Кашкабактын ортосунда деген. Колдон келгенче жардам берип атабыз. Кыргыз элинен да жардам сурап өтүп кетебиз. Колуңардан келгенче жардам берип койгула. Ооба туугандар, колдон келишинче жардам берелик. Эч мындай 100 сом болобу, 50 рубль болобу, 500 рубль болобу, 1000 рубль болобу туугандар. Садака кылып коюп жардам берип коелук. Шу бала дагы мына башына оор иш түшүптүр. Ушундан чыгып кетсе жакшы болот эле. Кимсиз болосуң? Мен бул жактын дос баласы болом. Дос баласы. Ошол именно ДТП болгон күнү биринчи болуп мен жеткен. Полный ситуацияны көргөм. Ошо ситуацияны түшүндүргүлөчү анда сен лично өзүң көрсөң. Бул себеби азыр шок болуп атат да азырчы. Бул ошол момент шоковый состояниеде болгон. Анан мени дагы жолотпой койгон бул жакачы. Себеби мунун жанында бир тууганы же аял киши болуш керек экен, өзүнүн аялы. Мени жакын жолотпой койгон да. Вертолет келип, жанагы пострадавшийларды алып кеткен да. Вертолет менен келип алып кеткен. Экөөнү теңби? Үчөө болгон ал жерде. Бирөө машинанын ичинде болгон, экөө сыртында болгон. Экөө тең өзүнүн эмесине эмес экен да, данный момент. Без сознания экөө теңчи. Биз достору болушунча акча чогултуп атабыз, тууган уругу да чогултуп атат. Ал жерде өтө чоң суммадагы акча керек экен. Машина жарабай калган, өзү айдап жүргөн, арендага айдап жүргөн. Жарабай калган. Эми видеодо коюп коебуз. Негизи вертолет менен келип алып кеткен көрдүк. Вертолет менен келип алып кеткен. Именно ошол момент каждый өтүп аткан таксисттер дагы биздин өзүбүздүн кыргыз бир тууган таксисттер өткөндө тартып, еще токтогондор ham болуп аткан ал жердечи. Эмне жардам керек, эмне болуп атат депчи. Көпчүлүк эл көрдү болуш керек уже ал нерсеничи. Ошол жерден өтүп атканда каждый видеого тартып аткан, токтогондор токтоп аткан бизге кайрылыпчы. Эмне кылыш керек, эмне жардам деп. Ошол эми дос балдар колубуздан келишинче акча чогултуп жардам кылып атабыз. Бирок өтө чоң сумма болгон үчүн ушинтип кайрылганга туура келип атат. Жаман иш болуптур. Жаке. Ассаламу алейкум кыргыз элим, кандайсыңар? Ушундай жаман иш болуптур. Бардыгыбыз кандуу жолдо жүрөбүз. За рулем.
эч ким не застрахован бул нерсегечи. Анан азыр орозо, Рамазан айы болуп атат. Бардыгыбыз мындай садака берсек, ал 10 эсеп, 100 эселеп берет экен да, Аллах тааламчы. Ошондуктан силерге кайрыларыбыз, жардам бериңиздер, жардамыңыздарды аябай. Болушунча комментарий жазып, бул видео менен болушунча бөлүшүп, биздин бир тууганыбызды көптөп колдоп кетели. Ушундай оор сыноо башына келип калыптыр. Мындай сыноо эч кимдин башына келбей эле койсун. Кече медресеге барып калдым. Медресенин балдары биякта Москвадагы ооз ачырганычы. Анан ошол жакта медресенин устазы айтып атты. Азыркы коомдо, мисалы азыркы заманда 70-80 жыл эле жашап атабыз го. Ибадатыбыз 70-80 жыл эле болот. Эме Аллах Таалagачы. Анан кийин собу да ас болуп калабы деп. Мурда жазылган, мурдагы жашап өткөн замандагылар, мисалы Нух пайгамбардын доорундагылар 500-600 жыл, 700 жыл жашачу экен да. Анан кийин ошондо айтыптыр пайгамбарданчы, кандай жетсе болот алардын соңуна депчи. Алар көп жыл жашап атат, соответственно көбүрөөк ибадат кылып атат депчи. Ошондо айтыптыр, ушундай Рамазан айы болот, ушундай жума күндөрү болот, ошол күндөрү садака берип, зикир чалып, ушундай жакшылык кылса, ал сооптору 10 эселеп, 100 эселеп Аллах Таала жазат депчи. Ошондуктан жардам берип коелу бир тууганыбызгачы. Бардыгыбыз эми за рулем бардыгыбыз жүрөбүз, бардыгыбыз түшүнөбүз кандай сыноо келип атканычы. Урматтуу мекенештер, мына колдон келишинче жардамыңызды аябаңыздар, өзүңөр уктуңар туугандар. Бул кырсык деген нерсе. Кырсык деген нерсе мына 5 секундта, эми МКТта айтып атам да, 5 секундта көзүң ачып болгончакты түшүнбөй каласың да. Тем более туугандар, бул караңгыда болуптур, эми элестетип келе туугандар. Бундай иш эч ким башына түшпөсүн. Эми бул бардык нерсе Аллахтын сыноосу, бирок туугандар, ошол сыноонда может быть бизге башыбызга койгондур, ушу туугандар жардам берелик колдон келишинче. Эч баягындай жаман комментарий жазбагыңызды сурангат элем туугандар. Андан көрө хотя бы духтан берип, поддержкадан берип, сүйлөп койсоңор, мына ушу жаман иштен эртерээк чыгып кетсе жакшы болот эле. Ошо туугандар, видеонун астында эмелер болот, реквизиттер. Сбербанк, Тинькофф, Мбанк, ошо колдон келишинче жардам бериңиздер. Туугандар, видеонун арт жагына да коюп коебуз. Машинанын баягы ДТП видеолору бар. Дагы айта кетелик туугандар, эмне үчүн биз бул жерде тартып жатабыз? Эмне үчүн машинанын астынан тартпай атабыз? Машина азыр туугандар баягы эмеде, отделдын ичинде, ал жакка эч кимди киргизбей жатат азырчы. Азыр экспертиза жүрүп атат экен, ошол себептен вообще мүмкүн эмес экен. Биз барып сурадык полный. Ошол ДТП болгон күндөн азыркыга чейин 2 машина тең ошол жерде турат. 2 машина тең ошол жерде турат. Ошого туугандар колдон келишинче жардам бериңиздер. Биз бүгүн бул жерде тартабыз. Ошого машиналар ошо экспертиза болуп, азыр дагы следствие жүрөт. 3 уже эме средага алмаштыр дедиңерби? 3 средага алмаштыр да? 3 следак алмашты. Уже эле бул Бүгүн 2 күндүн ичинде 3 алмашты. кече эле болгон эмес эмне, а? Ооба, кече эле болгон. Кыргыз элинен дагы бир жолу кайрылып кетебиз, жардам берип коюңуздар. Ошол үкөм дагы ушул нерседен кутулуп алсын. Эми жаш бала да камалып кетпесин. Ошо. Ошо туугандар, баарыңар ассалам алейкум. Көрүшкөнчө.